Саламатсыңарбы балдар? Силер менен бирге мен Бишкек шаарындагы Ленин районуна караштуу номер 102 жалпы билим берүү орто мектебинин биология мугалими жана 9-В класстын класс жетекчиси Абдрасулова Гүлпана Асанбековна. Биз бүгүн балдар тарбиялык саат өтөбүз. Темабыз кесип жетишкендик марасы. Биз бүгүнкү сабакта окуучуларга кесип тандоонун маанилүүлүгүн түшүндүрүү, кесипке болгон кызыгуусун арттыруу, максат коюп ага жетүүдө аракеттин маанилүүлүгүн көрсөтүүнү максат коюп бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Балдар, алгач өзүбүзгө суроо берип көрөлүчү. Кесип дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ким кайсы кесипке ээ болгусу келет? Мына ушул суроонун айланасында өзүбүздүн оюбузду берип көрөлүчү. Балдар, экранда көрүнгөн сен кайсы кесипке ээ болгуң келет жана кесип деген эмне деген суроолорго өз алдыңарча жооп берип көргүлө. Саламатсызбы Гүлпан эже? Менин келечекте профессиям жөнүндө мен келечекте менеджмент болгум келет. Менеджмент эмне деп айтканда, бул деген көбүнчө учурда лидерство. Мисалы, бизнес же компания болсо, ошол компания же бизнестин башында туруп, лидер болуп, ошону башкарып жана алып кетүү да, кайра өйдөгө алып кетүү. Бул менеджмент деген азыркы учурда аябай актуалдуу жана көп жерде эле керек профессия да. Ар кандай сфералары болот, аябай сфералары көп. Кыскача, мен ушундай лидерстводон аябай жакшымын да, негизи жашоодочу. Көбүнчө учурда активисткамын. Мисалы, 23 февраль келип атат, эмне кылабыз, буну алайлы, тигини алайлы деп мындай издеп, өзүм да изденем жана издеп, ошо кыздарга же жөнөтүп, мына ушундайлар бар, кандай карайсыңар, ушуну алайлы, мындай кылайлы, мен өзүм алып келип берем, ушул жакта бар экен деп көп жерден изденем жана мисалы бирөөнүн туулган күнү деле болуп атса, туулган күнүнө мындай кылайлы, бирөөнүн туулган күнү вот такие деп мындай көп эле учурда лидерство менен жана активисткамын да көп эле учурдачы. Мен Билимбеков Нурдин. Чоңойгондо повардын окуусун окугум келет. Мага тамак жасаган абдан жагат. Саламатсыздарбы, мен Акылбекова Жасмина. Мен келечекте адвокат болууну кыялданам. Бул кесип тандаган негизги себеби бул адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жана адамдардын укугун коргой билүү. Мен бул кесипке жетиш үчүн ой жүгүртүүм жана мыйзамдарды аябай терең билиш шарт. Жана ошондой эле мен азыр уже өз кесибиме жетиш үчүн аракет кылып баштадым. Мен келечекте өзүмдү коомго пайдам тийген, адилеттүү жана мыкты адвокат болом деп ишенем. Саламатсыздарбы, менин атым Момунов Абдурахим Жусупалиевич. Мен чоңойгондо в будущем айтишник программист болгум келет. Анткени мага компьютер менен иштеген жагат, оңой жана пайдалуураак информация көп топтогонго. То IT программирование бул жылы аябай катуу өнүккөн, ошондуктан IT мага жагат. Ошондуктан IT программист болгум келет. Саламатсыздарбы, менин атым Абдилашимов Нурмухамед Али. Мен чоңойгондо ким болгум келет жана эмне болгум келет? Мен бизнесмен болгум келет чоңойгондо. Буга түрткү болгондор менин ата-энем жана Гүлпана Асанбековна. Эмне үчүн Гүлпана Асанбековна десеңер, биз окуучулар көбүнчө көп времябыз школду өтөт. Ошондуктан бизге эжебиз экинчи ата-эне болуп калган бизге деле. Эмнеге сен бизнесмен болгуң келет деген адамдарга мен жооп бергим келет. Мага ошол тармак жаккан өзүмө. Өзүмдүн алдыга койгон ой максатым бар, пландарым бар. Мен ошолорго жетиш үчүн бизнесмен болуш дегим келет. Андан башка кесиптер деле бар, но сен алардын колунда иштегичең, айлыкка иштегичең, өзүң бизнес ачып, өзүң адамдарды өзүң айлыкка иштетсең, ошол жакшы деп ойлойм. Мен оюм ошондой. Ошон үчүн мен бизнесмен болгум келет.
В будущем я хочу стать бухгалтером, потому что считаю эту профессию важной и востребованной в современном мире. Бухгалтеры играют ключевую роль в финансовом управлении как частных компаний, так и государственных учреждений. Они занимаются учетом доходов и расходов, анализируют финансовые потоки и составляют отчетность, необходимую для принятия особенных управленческих решений. Менин атым Мусаева Айдай жана мен келечекте режиссер болгум келет. Мен бул кесипти тандагандын себеби мен кадрлар аркылуу өзүмдүн оюмдагы өзгөчө дүйнөнү кармандарды баардыгын кадрлар аркылуу адамдарга көрсөткүм келет. Жана менин дагы бир максатым менин кино сериалдарым аркылуу ар бир адам өзүнө үмүт, мотивация жана өзүнүн кыялдарына ишенсе, бул мен үчүн аябай чоң жетишкендик болот. Мен келечекте хирург болгум келет. Хирург болгон келгенин себеби мен кино көрүп алгам. Доктор Чужестранец деген сонун кино бар. Ошону көрүп алып хирург болгум келет. Негизи кесиптердин көп эле бар мен болгум келе турган кесиптер. Мисал үчүн детектив, следователь, сот, юрист, хирург, дагы жана башкалар. Кесип тууралуу тема 9-класстын бүтүрүүчүлөр үчүн актуалдуу тема. Себеби быйыл көпчүлүгүңөр мектепти бүтүргөндөн кийин, мектеп уясынан учкандан кийин өзүңөрдүн кесибиңерди тандап кетесиңер. Мына ошол себептен бүгүн биз кесип тууралуу кеп кылып жатабыз. Кесип адамдын билимин, жөндөмүн жана тажрыйбасын колдонуп, эмгек рыногунда аткарган иши. Ар бир кесип коомго пайдалуу болуп, адамга каржылык камсыздоо жана канааттануу алып келет. Туура тандалган кесип инсанды өнүктүрүп, анын жашоосуна туруктуулук берет. Ошондуктан кесип тандоодо кызыкчылык, жөндөм жана эмгек рыногунун талабын эске алуу маанилүү. Дүйнөдө кесиптер өтө көп жана ар түрдүү. Кызыктуу дагы кесиптер бар. Биз көбүнчө кесип десе эле мугалим, врач, милиция, энергетик жана башкаларды элестетебиз. Бирок биз кезикпеген дагы кесиптер дүйнө жүзүндө аябагандай көп экен. Азыр биз алардын айрымдары менен таанышабыз. Арт-терапевт. Арт-терапевт искусство аркылуу кардарлардын психикалык тең салмактуулугун калыбына келтирүүгө жардам берет. Сессияларда сүрөт тартышат, калыпташат, спектакльдерди коюшат, куурчактарды тигишет. Адис биринчи сессияда пациентти кунт коюуга суроолорду берет, көйгөйдү аныктайт жана кардарынын суроо талаптарынын негизинде терапияны тандайт. Бул адистик реабилитациялык жана медициналык борборлордо талап кылынат. Бирок сессиялар үйдө да болушу мүмкүн. Искусство аркылуу психикага таасир этүү депрессияны, травмадан кийинки бузулууну, көз карандылыкты жана башкаларды көзөмөлгө алышат. Дегустатор. Бул бир кезде өтө кооптуу болгон кесип. Дегустатор дасторконго коюлган тамактарды татып көргөн. Балким анча деле жагымдуу эмес. Кимдир бирөөлөр ууланган болушу да мүмкүн. Азыр дегустаторлор продукцияны сапат стандарттарына ылайык баалап жатышат. Шарап, шоколад, суу, тамеки буюмдары, сыр, балмуздак жана башкалардын даамын татууга болот. Буйртма менен сакал, бакенбард, кирпик, чач, жасалма чач жасоочу адисти пастижер деп коет экенбиз. Титестер деп коет экен. Чайды дегустация кылуучу адис. Чайдын сортун, сапатын, жерин аныктайт. Гринкипер, гольф, регби,
бейсбол жана футбол үчүн газон талааларын өстүрүп багуучу адис. Шараптын түрлөрүн өздөштүргөн адисти энолог деп аташат. Шарап үчүн кайсы жүзүм мыкты болоорун, кайсы жер семирткич керектелерин аныктайт. Кесипкөй кучактоочу аябагандай сүйкүмдүү жана боорукер адамдар үчүн жумуш. Боорукер, ачык, сүйгөндү билген, башкаларга жылуулук берүүгө даяр адамдар үчүн идеалдуу болуп саналат. Жыт таануучу. Бул адамдар дезодорант заводдорунда иштешет. Алардын милдети дезодоранттын сапатын, текстурасын, чыдамдуулугун жана башкаларды көзөмөлдөө. Курч жыт үчүн эмгек акы $2000 тегерегинде. Анда эмесе балдар ушул кесип боюнча силерге тест берилет. Тестке 5 минутта убакыт берилет. Тест Google форма менен берилет. Силер Google форма менен иштеп көнгөнсүңөр. Анда эмесе мен азыр ссылканы жиберем, силер тестти иштеп баштагыла. Сиз жаңы нерселерди үйрөнгөндү жактырасызбы деген суроого бардык окуучулар ооба деп жооп берген 100%. Эл алдында сүйлөө сиз үчүн оңойбу деген суроого 60,6% ооба деп, 39,4% жок деп жооп берген. Өз алдынча иштөө сиз үчүн маанилүүбү деген суроого 84,8% ооба деп, 15,2% жок деп жооп берген. Команда менен иштөө сизге жагабы деген суроого 87,9% ооба деп, 12,1% жок деп жооп берген. Ойлоп табууну, чыгармачылыкты жакшы көрөсүзбү деген суроого 90,9% ооба деп, 9,1% жок деп жооп берген. Демек, мына ушундан эле биз жыйынтык чыгарып алсак болот экен. Тесттин жыйынтыгы менен биздин класста ооба деген жоопторду берген окуучулар көп болгондуктан, демек биздин класста чыгармачылык же жетекчилик кесипке ылайыктуу окуучулар көп деген жыйынтыкка келүү менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Биздин бүгүнкү сабагыбыз максатына жетти. Силер менен мен Гүлпан Асанбековна болдум. Ал эми үйгө тапшырма, келечекте мен өзүмдү кандай элестетем деген темада эссе жазып келесиңер балдар. Саламатта калгыла.